Эми бул жүрөктү тазалоонун жана адамдын нафсинин таза болуусунун өтө маанилүүлүгү биз билишибиз керек. Аллах Таала биздин сырткы келбетибизге карабайт. Аллах Таала биздин сырткы келбетибизди же болбосо биздин улутубузду же уурубузду мындай нерселерди карабайт. Аллах Таала чынында биздин жүрөктөрүбүздү карайт. Ошондуктан биз эгерде адамдардын көзүндө мисалы кийимдерибиз кир болуп калса же кандай бир ыплас абалда адамдардын алдына көрүнгөндөн биз уялган болсок, ошондой эле Аллахтын алдында таза болбогон, булганган, кор болгон жүрөк менен туруудан дагы биз уялышыбыз керек. Анткени мына адамдар биздин эмнебизди карайт? Биздин сырткы келбетибизди карайт. Ал эми Аллах Таала болсо чынында биздин жүрөктөрүбүздү карайт. Эми бул тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Инналлаха ла янзуру иля суарикум ва ла иля аджсадикум." Чынында Аллах Таала силердин сырткы келбетиңерге же силердин денеңерге карабайт дейт. "Валакин янзуру иля кулубикум ва амаликум." Бирок чынында Аллах Таала силердин жүрөктөрүңөргө карайт жана силердин амалдарыңарга карайт дейт. Эми демек Аллах Таала биздин жүрөгүбүздү карайт. Жүрөгүбүз кандай? Жүрөгүбүздү биз тазалап көңүл бурабызбы? Жүрөгүбүздө кандай бир жаман оорулар, бузуклуктар жокпу? Жана ошондой эле дагы айта кетчү нерсе бар. Абу Бакр радыйаллаху анху билебиз, Абу Бакр радыйаллаху анху бул ошо сахабалардын эң артык ошо эң жакшысы болгон, Жана ошо сахабалар Абу Бакр тууралуу айткан да. Абу Бакр бизди көп орозо кармоо менен же болбосо көп намаздары менен бизден алдыга өтүп кеткен жок дейт. Чынында бул ошо Абу Бакр өзүнүн жүрөгүндө болгон нерсе менен бизден алдыга өтүп кетти дейт. Анткени Абу Бакр кылган намаздарды, Абу Бакр кармаган орозолорду башка сахабалар деле ошондой эле ошончолук даражада эле кылып жүрүшкөн. Бирок ошол менен бирге Абу Бакрдын артыкчылыгы эмнеде болгон дейт? Мына бул сахабалар айтат, Абу Бакрдын артыкчылыгы ошо жүрөгүндө болгон нерседе болгон дейт. Демек адам эгерде жүрөгү таза болгон болсо, бул темага өтө көңүл буруп, өзүнүн нафсин тазалап, бул нерсеге өтө маани берип жүргөн болсо, демек эмне экен? Ушул аркылуу башка адамдардан дагы өтө алдын болуп алдыга чыккандардан болот.